Мынаса қызық жаңылық. Еркек балдар оқуға юбка киіп барышуда. Қазақстанда Назарбаев интеллектуалдық мектебінде оқуған еркек балдар мектепке юбка киіп барышуда. Бұл туралы шетелдік маалымат блогтары жазып шығышты. Көпчүлүк хабардар болуш үчүн видеоға лайк басып, жана каналдагы туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Маалымат кылайык, мындай акция социалдык тармактарда да кеңири жайылууда. Алматыда Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 8 классын окуучусу терезеден секирип өз жанын кыйган. Балдардын юбка кийүүлөрүнүн бирден бир себеби ушул. Ата-энелердин айтымында бала мектепте болуп өткөн балдан кийинки психолог менен болгон сүйлөшүүдөн соң суицидке барган. Ал кечеге мектеп окуучусу юбка кийип чыккан, андан кийин чоңдордун талкуусунда калган. Бирок мектеп ал бала юбка кийбегенин ырастоодо. Мектеп окуучуларынын айтымында ал бала чындап эле юбка кийип келген жана мугалимдер тарабынан кодулоого алынган. Ошол үчүн аны колдоо иретинде эркек балдар баш болуп юбка кийип келишүүдө. Алар кийимде жыныс жок, ураанын алдында сексизмге жана жыныстык стереотипке каршы акция уюштурушууда. Мындай акция бир нече мектепте өтүп жатат. Ал эми мектеп жетекчилер акцияга катышып жаткан окуучулардын ата-энелерине байланышып баш тартууну талап кылышууда. Алматы ШИИБ Бостанда райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 105-беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча сотко чейинки тергөөнүн бирдиктүү рейстерине өз жанын кыюу фактысы катталганын билдирди. Окуянын себептери жана жагдайлары соттук териштирүүнүн жүрүшүндө аныкталат. Соттук медициналык экспертиза дайындалды деп билдиришти милициядан.